Бул эмне? Бул карандаш. Азыр калем сап деп которуп жүрөбүз. Карандаш өзү тиги орус тилине түрк тилдеринин барган мааниси кадимки эле кара таш. Бирок орус тилинен өзүбүзгө кайтып келгенде биз аны калем сап деп которуп алдык. Эмнеге? Анткени бул калемдин ичинде кара таш дагы бир биздин тилдерден орус тилине барып, кайра кайтып келип, башкача которулуп калган сөздөрдүн бири бул нефть. Нефти сөзү орус тилине негизи 19-кылымдын башында 1925-жылдары араң барган экен. Ага чейин орус тилинде нефтини бул жердин майы, таштын майы деген маанисинде сөздөр менен колдонушчу экен да. Нефти өзү ошол нефть, нафт деп түрк тилдеринен перс тилдери аркылуу орус тилине өткөн, кайра кийин өзүбүзгө кайтып келгенде бул орустун сөзү бизде которулбайт деп анан мунайга өттүк. Мунайды негизи биринчи казактар колдонгон дейт. Балким аларда өзүнчө мааниси бардыр. Мунайдын маанисин жакшы билген кишилер бар. Айтып, комментарий жазсаңыз, аларга да көңүл буруп көрөлү. Ушундай кызыктар бар, которулбас деп которо албай кыйналып жүргөн сөздөрдүн көбү өзүбүздүкү болуп чыгат. Видеобуз жакса лайк басыңыз, каналыбызга катталыңыз. Эсенчиликте кайрадан көрүшкүчө. Жакшы туруңуз.